الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم ربنا تقبل منا قراءتنا ودعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. О жараткан Аллах, мына ушул окулган кереметтүү Кур'ан аяттарынан пайда болгон соопторду бул дүйнөдөн өтүп кетишкен тээ башында пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын пакиза рухуна, пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө, сахабаларынын, андан кийин келип өткөн жалпы табиин, тебе табиин, эвлияс ва мукаррабин, өзүңдүн салих, чыныгы, аква мусулман момун кулдарыңдын жалпы эле ошо элим, жерим деп, мамлекетим деп өтүп кеткен биздин ошол акылман, даанышман, баатыр балбан ата-бабабыздын арбактарына, алардын катарында бул дүйнөдө ошол элим деп, элдин көйгөйүн чагылдырып, чындык үчүн күрөшүп жүрүп өтүп кеткен кыргыздын кыраан кызы, Аршман кызы Арзыгүлдүн арбагына багыштадык я Раббил Алемин. О жараткан Аллах, ушул карындашыбыз Арзыгүлдүн жаткан жерин жайлоо кыла көр, топурагын торкоо кыла көр, акыретин абад кыла көр, акырет сапарын байсалдуу кыла көр, жаткан жерин жайлуу, кенен, нурдуу жана пайгамбарыбыз сүйүнчүлөгөндөй бейиш бакчаларынан бир бакча болушту өзүң насип кыл. Карындашыбыздын ыйманын саламат, аркын кайырдуу жакшылык кыл я Раббил Алемин. Макшар майданда да сурагын жеңил кылып, бүгүнкү күнү дагы, ошол күнү дагы өзүңдүн ырайымыңа, мээримиңе бөлөп, амал дептеринин оң жагынан насип кыл я Раббил Алемин. Бейишиңдин төрүнөн орун бер, өзүң ырайымың менен мамиле кыл. Ошо артында калган ата-эне бир туугандарына, туулган уругуна, эли журтуна, досторуна, курбуларына, сапарлаштарына, идеялаш максатташтарына жараткан Аллах Таала өзүң сабырдуулук, кайрат бер, тынччылык, аманчылык бер, ынтымак, биримдик бер, мамлекетибизге бүтүндүктү бер, башчыларыбызга адилеттүүлүктү, татыктуулукту бер, элибизге ынтымак, биримдик бер, жаштарыбызга ыйман бер, илим, билим бер, мекенчилдик бер, ынтымак, биримдик бер я Раббил Алемин. Асманыбыз ачык, жашообуз жарык, иштерибиз жүрүшү ийгиликтүү болсун. Ар дайым түндүгүбүз бийик, келегебиз кенен, угубуз учтуу, уул кызыбыз, укум тукумубуз күчтүү болсун. О жараткан Аллах, өзүңө татыктуу уул, пайгамбарыбызга татыктуу үммөт, ата-бабабызга татыктуу урпак, ата-энебизге татыктуу перзент, ага эжелерибизге татыктуу окуучу жана бизден мурда өтүп кеткен ата-бабабызга жана ушул Арзыгүлдөргө татыктуу болуп өмүр сүрүүнү биздерге насип кыл. Соогун Арзыгүлгө өзүң жеткирип, бүгүнкү күндө сурагын жеңил кылып, жаткан жерин жайлуу кыла көр. Алхамдулиллахи раббил алемин ва салату ва саламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allahu ekber. Çok rahmat Allah'ın gay. Onda mesela uşul bugünkü eskeriyordu, uşul Kur'an okutup, özümüzün жақшы bir sözlerimiz menen Arzuгүл эжени эстеп, буга чейин Кыргыз үчүн, жалпы эли жерибиз үчүн жасаган жакшы иштерин эскерип кетпесек болбойт. Ушул эскерүүлөр үчүн бул жакта азыр жалпы кесиптештери, группалаштары, ошондой эле чек ара коомдук бирикмеси деп, чек ара деп жүргөн биздин чыган байкелер, бүтүн бардык Кыргызстан үчүн деп күйгөн эжелер, кайдыгер эместер келип отурат. Анда эмесе бул жакка ошол биринчи биз өзүбүздүн аксакалдардан баштап алсак, бизде чек ара коомдук бирикмесинде чек ара деп жүргөн ошол Калыс байкеге сөз берип койсок, Калыс байке өз сөзүн айтып кетсе. Саламатсыздар. Кыргыз эли
Бүгін біз білгенге 1000 киши, билбегенге 1 киши каза тапты деп эсептейбиз. Анткени бул кичинекей кызыбыз эркек жигиттер кылбаган иштерди жасап келди. Мен өзүм бул кыздын кылган иштерин көрүп өзүм таң калгам. Ушунчалык жүрөк менен түн ичинде жалгыз барып ушу машиналерди текшерип атканын мен көрүп Facebook'та мен кайрылгам. Айланайын кызым, карындашым, тетиги чек аранын коомдук балдарынан кошуп ал ошо Баткендеги. Жаныңа 2-3 алып ал. Жалгыз жүрбө деген. Бирок бул жалгыз жүрүп атты. Билбейм, барбай коюштубу. Бирок бул кыздын кылган иштери бул жүрөгүнүн чыдабаганынан чыгып атканын билип эле турат да. Аны ар ким мындай ишке бара албайт. Илгери бизден чыккан Жаңыл Баатыр кыздарыбыз чыккан. Бул кыз дагы Арзыгүл дагы ошол кыздардын катарында. Мындай иштерди оңой менен кылбайт деп айтканым кайра кайталап коеюн. Анан бул жерден эме акыркы убактарда байкасам бийлик деле өзгөрүп атат, бирок мекенчилдер эмнегедир капсаланга кабылып башталды да. Мекенчилдер кабылып атат. Мекенчил эмес. Баткалимдер жашап жүрөт жакшынакай гана. Арзыгүлдүн кылган иштери канчалаган эркектердин дагы намысын ойготту деп ойлойм. Керек болсо гербен кылалык, бул чек ара коомдук бирикмеси. Ошакты кыдыралык. Канчалык кишилер бут тосуп атканын, эмне кылып атканын баарын биз өз көзүбүз менен көрүп келишибиз керек экен. Мындай болбойт мынтип калганыбыз. Келиңиздер, элим. Арзыгүлүн багыш жаткан жер жайлуу болсун, жаннаттан орун берсин. Чоң рахмат. Чындап эле бул жакта калсы өзү башка жактан болсо дагы жалпы Арзыгүл эженин кылган жумушун жалпы Кыргызстан эли, Кыргызстан ушул чек арада болуп жаткан маселелерди бардыгыбыз билип, бул жактагы журналисттер дагы ушул Арзыгүл эже чагылдырган маселелерден алып жаткан эле. Азыр бул жакта Арзыгүл эженин Акипресстеги ошол турмуштагы өзүнүн кесиптештери биздин Василийге берели. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, кыргызстандыктар. Бүгүн биз чогулганыбыз Арзыгүлдүн эскерүү үчүн. Арзыгүл Акипресс маалыматтык агенттигинде 2010 жылдан бери иштеп жүргөн. Мен Арзыгүл менен 2014 жылдан бери, ошондо 8 жылдан бери тыгыз иштеп жүрүшүбүз. Арзыгүл бул аябай кесипкөй, аябай патриот, өзүнүн ишин мыкты билген журналист деп мен эсептейм. Кээ бир учурда өзүнүн жумушу менен ал бийликтин жумушун аткарып жүргөн. Чек ара маселеси боюнча маалыматты чагылдыруу, чек ара маселеси маалыматты берүү жүрөгүндө болгон. Анан мен бир учурду айтып берейин силерге. Өткөн жылы апрелде билесиздер кандай окуялар болду Баткенде. Көкташ айылында Разия Өсөрова деген апамыз бар. Көкташтын чеби деп коебуз. Ошол экөө баягы вооруженный столкновение болгондо экөө коркпой ошол жерден отуруп маалымат берип отурушкан. Анан мен ойлойм, что Арзыгүлдүн жумушун биз улантабыз. Баарыңыздар билесиздер кандай Баткендин элинде кандай азыр оор ситуация. Чын айтсам. Ошону маселелерди чечүү боюнча мен ойлойм, могул жерде чек ара маселе боюнча коомун сиздер анан чогуу ошол жумушту улантабыз. Анан Арзыгүлдүн бул жоготуу негизи Акипресстин коллективи үчүн өтө чоң жоготуу болду. Мен үчүн өтө чоң жоготуу болду. Анткени Баткенде журналисттердин арасында Арзыгүлдүн мыкты журналист жок. Мен ошондо, бул менин жеке пикирим,
именно чек ара маселе чалдырган журналисттер номер один болчу. Ошондуктан баарыңыздарга чоң рахмат, келдиңиздер. Арзыгүлдүн жаткан жери жайлуу болсун. Чоң рахмат. Өтө туура нерсени босогот белгилеп кетти. Өткөндө Арзыгүл эженен ашык маселелерди чагылдырган бизден журналисттер жок болчу, бирок буюрса ушул биздин иш-чараларыбыздын негизинде Арзыгүл эжеден да күчтүү журналисттер чыгат деп үмүт кылабыз. Анда эмесе азыркы сөздү Бактыгүл Момбекова эжекебизге берели, КТРК телерадио корпорациясынын жетекчисине. Кечиресиз, журналистине. Не деп сүйлөшүмдү да билбей атам. Мен ошол Арзыгүл менен студент кезинен баштап тааныштым. Андан кийин окууну бүткөндөн кийин ошо мен дагы журналист болот элем, ошого окудум эле деп баягы кеңешин сурап турчу. Анан ошол мен айтып, азыр Кыргызстан оңдору жакшы чыгып атат, ошол жактан барып такшал, ошол жактан барып практикал деп ошол жака жиберген элем. Андан кийин бизде КТРОдо иштеп жүрдү гезитте. Анан ошентип мен чайын сиңдим да болуп кетет, коллегам да болот. Жаш кезинен бери билчү элем. Анан учурда ошол турмуш шартына байланыштуу Баткенде жүрүп, Баткенде иштеп калды. Бирок мен ойлогондон баягы үй бүлөсүнө карабай, мындай эмесине карабай, ушул чек ара деп ошол чек арада жашагандыктан, элдин көйгөйүн жакшы билгендиктен ошол жалаң эле ошол өмүрүн чек арага арнап иштеди. Жаштыгына карабай ошол мекенин сүйгөн патриот кыздардан десем жаңылышпаймын. Унчалык өмүрү кыска экенин эч ким өзү ойлогон эмеспиз. Ошондуктан ушундай учурда бири-бирибизге журналисттер колдоо көрсөтүп, бири-бирибизден мындай жардамыбызды аябай билимдиктүү болсок, биз мындай кокустуктардан оңой эле чыгып кетебиз деген ойдомун. Арзыгүл өзү адам катары өтө кичпейил, жаман нерсени көңүлүнө албаган, баягы кээ бир адамдар менен теңтайлашып эле эме кылбаган, көрө албастыкты билбеген, ушундай жан дүйнөсү баланыкындай таза, жакшы кыз эле да. Анан сиздер ушундай сыйлап келип атканыңыздарга мен ошол Арзыгүлдүн айылдаштарынын атынан, туугандарынын атынан терең ыраазычылык билгизем. Бизге баягы эң эле өкүнүчтүүсү ошол артында бир уулу же кызы калбаганы болду да. Анан ата-энеси дагы, атасы мурда эле каза болуп калган болчу, апасы дагы жаш эле өтүп кеткен эле. Ушул кыз баягы өзүнүн ичиндеги бугун, арманын ошол баягы өзүнүн кесибине арнап, кесибин сүйгөндүктөн ошонун баарын баягы кесиби менен алаксып жүргөн деп мен ойлойм да. Ошондой эле болчу. Анан биз барганда жаркылдап тосуп алчу, эч бир эмесин аячу эмес да. Мен канча жолу ушул жогорку кеңешке кандидат катары барып жүрдүм. Бүт колунан келген жардамын берип турган, кадимки баягы баткендиктердей баягы сый урматка мындай билген кыз эле. Чайын берчи, тосуп алчы. Албетте өкүнүчтүү. Андыктан жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Мындай сөздү айтуу өтө эрте болчу. Ошол мындан кийин журналисттер ар дайым эстеп, эмгегин эскерип жүрөлү. Сиздердин келгениңиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Чындыгында эле ошол көп азыр Бактыгүл эже айткандан кийин ушул бардык өмүрүн жашоосун чек арага, Баткенге арнаган эжекебиз болчу. Мындан кийинки сөздү Кактус медиадан Марат Уралиевке берсек. Саламатсызбы? Ушу Арзууну мен тааныганыма 3 жылдан ашып калды. Биринчи жолу Баткен окуясына ызы чуу болуп эметкенде мен чагылдырып барганда ушу Арзуу каяка баш керек, эмне кылыш керек, ошол кызыбыз аябай түшүндүрүп, коопсуздугун сактап эле жүрүп, урушуп эметип жүргөндө мен үчүн ошону эстеп аябай эметип калдым, ыраазы болгом ушул Арзыгүлгөчү. Өтө эрте кетип калды журналистикага. Чоң потеря болуп калат да, эмне кыларыз билбей эсем кандай.
Арзыкөлдөгү кыз Баткенде ушун Баткен үчүн, Баткен эл үчүн күйгөн бир аз бош керек деп ойлойм мен чын эле. Мен өзүм мына Ошко барып иштегенде Арзыкөлдө мына чын айтсам Кактус медиа жүрүп иште Ошко көчүп кел деп мен көп жолу сурангам. Бирок Арзыкөл мен жок, мен бара албайм. Аяктан чагылган кишилер аз. Бишкектин өкүлдөрү бийлик көрбөй калат. Мен ошакта Баткенде жүрүш керекмин, эл менен жүрүш керекмин, чындыкты көрсөтүш керекмин деп эле жүрчү. Ошол себептен бизге Ошко келбей койгондо, бизге биздин өкүл болуп иштеп бер деп сурасак келбей койгон. Ошо өтө эрте кетип калды Арзыкөл. Келип бергениңизге рахмат. Эстеп эле туралык ушу Арзыкөлдү. Чоң рахмат. Андан кийинки сөздү Бекназар Айталиев агабыз берсек. Саламатсыздар. Арзыкөл бир тууганыбызды эскере келип отурган тоордоштор. Эми туугандар, эмне дейбиз? Арзыкөл бул кыргыз журналистикасында өтө чоң жоготуу болду. Арзыкөлдүн мезгилинен мезгилсиз дүйнөдөн кайтып кетиши. Жана кесиптештер эскерип атпадыбы? Бизге Акипресс үчүн жоготуу болду, журналистика үчүн жоготуу болду. Бул Арзыкөл жалаң журналистика үчүн эмес, бул кыргыз мамлекети үчүн, кыргыз эли үчүн жоготуу болду, чоң жоготуу болду. Бул Арзыкөл кызыбызды биз чек ара коомдук бирикмеси чек арага байланыштуу маселелер менен иштешип таанышып калып, өзүбүз башка региондон болгонубуз менен ушу бир тууганыбыздай көрөт элек. Ошо Баткенде жүрүп алып жалгыз өзү жогоруда айтылгандай күндөбөй, түн дебей, каерде от чыкса, каерде ок чыкса, бечара ошол жерде жүрөр эле. Кээде ушундай бир адамдын канын дүргүткөн видеолорду, файлдар, материалдар чыгарат эле. Кээде айтат элем, телефон чалып, Арзыкөл, сен жашсың, сен кыз баласың, коркунуч келип атат сага. Видеолорду мага берчи, мен чыгарып берейин, менин атыман. Өзүңө күч келтирип албай атсам, ой байке, мен коркпойм, эчтекеңиз переживать этпеңиз. Неден коркпол элем? Кудайдан башка эч кимден коркпойм деп коер эле. Анан ичимен ушундай бир ыраазы болуп калар элем. Кече ошо жолдо кетип баратсам, балдар чалып калышынтип Арзыкөл өтүп кетти дейт. Анан жагам бул кыргызда эме деп кот эмеспи? Эркек көзүнө жаш албайт депчи. Көп бет болобуз, көп жыл болобуз. Бирок ошо Арзыкөл өтүп кетти дегендиктен жол жийекке токтолуп, чын айтайын, жаман болмады. 1,5 саатта өзүмө келе албай отурдум. Бечара Арзыкөл. Арзыкөл экенин билем, Арзыкөл эле сүйлөшчүбүз. Мен ишене албай дароо өзүнүн телефонуна чалдым. Күдүк кетип алган жок, WhatsApp-ына жаздым, алган жок. Facebook'tan баарын карап чыксам, баарын эскерип жүрөт. Ушундай кабырганга ишти. Бул күндө бизге эмне жетишпейт туугандар? Мекенин сүйгөн патриоттор жетишпейт. Журналисттер позициясын бербеген, көй кашка, көп бет, өзүнүн позициясын бербеген журналисттер өтө аз калдыңыздар. Рахмат, жерге келип барыңыздар, эскерип турасыздар. Ошо сиздердин бирөөңүздөр ушу Арзыкөлдө ушундай кабыргам катуу кайышты. Одан кайышты. Одан кайран кыз бул биздин ыплас коомдун ушунчалык кирдеп кеткенин жүрөгү көтөрө албай кармап кете берди. Эми туугандар, Кудайга шүгүр, кесиптештер бар экенсиздер, мына жол мулайбыз деп атасыздар. Биз ушу чек ара идеясы үчүн, чек ара маселеси үчүн баарыбыз бир идеянын тегерегинде топтолуп бириккенбиз. Ошол чек арада ок атышуу болду деген күнү, бизге ошол күнү кирели кечке настроениябыз түшүп, оюбуздан Баткен кетпей, баарыбыз ошол жакта иштейбиз. Ошол жактан жакшы кабар уксак экен деп кайра болгон барактарды барактайбыз, болгон связьтарга чалабыз, чыгабыз, өкмөткө чейин чалабыз. Карабайсыңар, эмне кылып атасыңар деп кээ бир министрлердин уровенине чейин чыгып, кээ бирлер менен кайым айтышып сөгүшкөндө күндөр болот. Аны жарыялабай элебиз. Бирок ушундай ошол жана жогоруда айтылып аткан чоң чиновникттердин аты жөнүн айтылып атат. Мен прямо телефондоруна чалып, сөгүшкөн күндөргө чейин болгон телефондо ушундай. Баткенде тиякта ок атышып атса, биякта свет өчүп атат. Элдерди эмне кыйнап атасыңар? Блокпостторду эмне уюштура албай атасыңар деген күндөр болгон. Ошондойлордун баарынын учурунда бизге горячий материалды учурунда жеткизип турган бир бордоштун өтүп кеткени, бул жалпы кыргыз журналистикасы үчүн эмес, кыргыз эли үчүн, патриоттор үчүн, кыргыз мамлекети үчүн чоң жоготуу болду. Эми арты жакшылык болсун, Кудайым бейишинен орун берген болсун Арзы бир тууганыбызга. Арзы, сен жаш өтүп кеттиң. Бирок көптөгөн журналисттердин, көптөгөн патриоттордун мындай бир жүрөгүн ойготуп, ошолордун сезимдерин ойготуп, патриоттук сезимине от жагып кеттиң. Сен эми биздин жүрөгүбүздө элесиң жашай берет. Сен ар дайым биз мененсиң. Рахмат. Чоң рахмат. Чындыгында эле
өтө бул суук кабарды укканыбызда чын баарыбыз эле эч нишан албай чындап көз жаш алып мен дагы 2 сааттай ыйладым окшойт. Анда эмесе мындан кийинки сөздү Кызжыбек Раимова ушул Арзыгүл эженин группалаштарына берсек, группалаштарына бүгүнкү чараны уюштурууга түздөн түз жардам берген эжекелерибиз. Арзу менен гуманитардык университеттин журналистика факультетинде окуп калдык. Анан ошол жерде 6 кыз, 6 облустан элек, 6 курбу болдук да. 6 облустан экенбиз, эми жакшы курбу болуп жүрөлү деп сүйлөшүп. Анан Арзу биздин баткенибиз болду. 6 тең 6 облустан болгон үчүн көбүнчө тема ар бирибиздин өзүбүздүн облустар жөнүндө болот эле да. Анан Арзу дайыма баткен жөнүндө сүйлөп турат эле. Ошондо эле баткен жөнүндө сөз козгогондо сыймыктануу менен, мындай бир суктануу менен айтып, өрүк жөнүндө көп сүйлөгүлө менин облусум жөнүндө деп тамашалап калат эле. Арзу бизге журналист катары гана эмес, ошол 17 жыл ичинде абдан тыгыз биз ал менен курбу болдук. Сырдаш, ар бир күнүн турмушун, аялдык тагдырын билип курдаш болдук. Чогуу ыйладык, чогуу күлдүк. Аябай тамашакөй, бардык нерсени тамаша менен жеңип жүрчү. Кече бул суук кабардан кийин кечке чейин ар кандай ойлор келди. Ушу балким тагдыр ага бала берсе, жашоого катуураак күрөшөт беле, ушул баланы калбаса дейт беле деген бир ойлор келди да. Бирок эми ушундай ажал экен. Эми калуу эле Арзу бул журналистиканын үлгүсүн көрсөтүп кетти деп башты бийик көтөрүп айта ала тургандай иш жасап кеткенин биз даңазалап турушубуз керек деп ойлоп атам. Журналистика бул бетти көрсөтүп же кайсы бир фамилияны чыгарып коюу гана эмес, журналистика коомдун астындагы жоопкерчилик, коомдун маселесин чечүүгө салым кошуу экенин Арзу өзүнүн үлгүсүндө көрсөтүп кетти. Биз эми курбулары, журналистикадагы тилектештер, жалпы журналисттер Арзунун мындай эмгектерин дайыма баалап, аны дайыма чыгарып турууга бир сунуштарды киргизип, иштерди жасайлы деген жакшы бир демилгени көтөргүм келет. Муну жалпы журналисттер Арзунун ишин, Арзунун жасаган кыргыз коомчулугу үчүн, чек ара үчүн жасаган иштерин унутпаш үчүн биргеликте жасайбыз деп үмүт кылам. Жалпы жакындарына сабыр тилейм. Биз Арзуну чындыгында баазы патриот, кесиптеш катары билчүмөр, биз жакын курбу катары билебиз. Тиги Жибек айтып кеткендей, анын тагдырын, таржымалын баарын билип, жакын баттан сүйлөшүп турат элек. Аны мындай курбу катары айтсам, достукка бекем кыз, ушунчалык достукка бекем. Ана сырдашсаң деле, арманыңды айтсаң деле, досум, ал дагы арманыңдычы артыңа ыргытып кой да деп такай мындай негативди өзүнө жолотчу эмес, оозуна негатив сөз да чыкчу эмес. Анан биз такай урушат эле, келчи Бишкекке, эмне кыласың ушу Баткенде? Бул жака келсең, бул жакта деле жумушта отура го десең, мен кетип калсам, Баткенде ким калат дечү эле, ким иштейт деп. Ошентип атып, Баткенде өтүп кетти. Билбейм, мен азыр мыйымда ичимдеги күйүтүм, баягы күйүтүм менен ушундай ачуум келип же эмне. Бирок эмнеге мисалы журналисттерди ушу коргой турган биримдик мындай уюмдар бар дейт, бирок канчалык деңгээлде коргой алат журналисттердичи? Мисалы тиги Арзунун деле жөн жерден жүрөгү же эмне себептен кеткени анын белгисиз. Бирок убагында психологиялык жактанбы, кандай физикалык жактанбы басым болгондуктан ал кандайдыр бир себептен өлдү да. Ошондуктан мисалы журналисттерди коргой турган уюмдар жакшы иштесе, мындай атайын колдоо көрсөткөн бирикмелер көбөйсө деп ойлоймун да. Анан албетте баягы кечээ ошо Фейсбуктан отуруп тарых буга чейинки болгон эмелерин баарын карап чыктым. Карап ушу Арзу жашаса да ушунчалык саз жашаптыр да, мекеним деп, ушу Баткеним деп өтүп кетти. Баткеним менден башка эч кимге кереги жок дей берчү эле, ушу бийликти көп айтчу эле. Ушул ызычы болуп атканда эле Арзу абайласам десем, мага Баткен мага эле керек чындыгында деп, ошентип атып өтүп кетти.
ошо жакындарына сабыр тилейм. Ошо кесиптештерге дагы баарыбыз тең кайрат кылабыз, андан башка айла жок. Арзунун жакшы журналист экенин баарыбыз жакшы билебиз. Биз үчүн жаркылдан өтүп кете берди. Дос болгонубузга 17 жыл болду. 17 жыл үчүн бир да жолу мен жүрөгүм ооруйт же мен уколго аллергиям бар деп айткан эмес бизге. Эч ишене албай турабыз азырчы. Мен суранат элем азыр ушул жерде Баткендин телеканалынын өкүлдөрү деле бар болсо керек. Арзунун өлүмү иликтенсе дейм аягына чейинчи. Бул жөн жерден өлгөн жок. Чындыкты айтам деп кете берди. Жаткан жер жайлуу болсун. Жакындарына сабыр тилейм. Чындыгында эле азыр өтө жакшы сунуш айтып кетти. Өзүңүздөр билесиздер, жалпы журналистикага чыган үлгү болуп кеткен Улан Эгизбаев сыяктуу эле биздин Арзугүл эжебиз андай кем басышкан жок да. Чындап чек ара маселелери Баткен боюнча өтө көп нерселерди чагылдырып келди. Өзүнүн өзгөчөлүгү бар эле. Биз Арзугүл эжени чыган патриот катары элге үлгү катары алып чыгышыбыз керек. Анда эмесе кийинки сөздү Жумагүл Жолматовага берели. Жакын турбусу экен, ошол жакын турбусуна сөз берип койсок. Саламатсыздарбы? Биринчиден Арзууну эскерүүгө келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Арзуу менин эң жакын досум болгон. Бирок мен эң жаман дос болупмун. Балким жанында болсом, мунун жүрөгүнө оор келген, жүрөгүнө дарт болуп берген сырларын бөлүшүп, бир аз болсо да жеңилете алар белем деп Арзуу өткөндөн бери өзүмдү күнөөлөймүн. Арзуунун достору, Арзуунун катышкан эжекелери, байкелери, сиздер мага Арзуудан калган аманатсыздар. Арзуунун достору бүгүндөн баштап менин досумсуз, менин эжемсиз, менин бир тууганымсыз. Арзуу эч кимди душманым деп эсептеген эмес. Арзууга катары көрө албастыктар, ар кандай сөздөр чыкса да, эч качан алар жөнүндө жаман сөз айтып өзүнүн душманы деп эсептеген эмес. Арзууга эмне дейбиз? Жаткан жери жайлуу болсун, кабыры нурдуу болуп, Аллахым рахматын алган болсун. Аллахым өз рахматын алган болсун. Азыркы биз сөздү Бүбү Салиха Эгембердиева эжеке өзгөлөрдү. Бүбү Салиха эжебиз өзү ушул чек арадагы чек-арачы, чыныгы чек-арачы. Бул эжекебиз дагы ушул Баткен облусунун Көкташ айылындагы ошол Дахма деген айылында тажиктер менен жалгыз бир 8 үй эле калган болсо керек. Азыр ошол 8 үйдүн бирөөсүндө жашаган эжекебиз. Бул дагы ошо Тажикстандын көргөзмөсү менен учурунда биздин бийликтен ар кандай куугунтук жеп, соттолуп ушундай болгон эжеке. Чек ара маселелеринде ушул Арзугүл эжелер менен түздөн түз иштешип, байланышып жүргөн эже. Аябай жакындан билет ушул эжекебизге сөз. Саламатсыздарбы? Мен азыр айтып кеткендей эле Көкташтын Дахма айылынан боламын. Арзуу биздин коргоочубуз десек дагы болот эле. Биз чоңдорго мурда звоноктуулардан мурда биз Арзууга звонок кылчу элек. Арзуу мындай болуп калды деп. Жан талпас жетип келчү эле. Кече акыркысында дагы центрде жүргөн экен. Арзуу центрден чык, биз подвалдабыз десек, эже мен эч кимден коркпойм. Мен болгону Кудайдан корком, тажиктен да коркпойм деп акыркы сөздөрү дагы эле турат. Арзууну биз Көкташтын патриот кызы десек дагы болот. Патриот кызы деп эсептейбиз. Укканда 2 саатка шок болуп, эмне кыларымды билбей, айламды таппай, кайра чалдык. Чалсак эч ким алган жок. Эмне демекчи элем? Жаткан жайы жанынан бейиштен болсун,
кылайын. Арзудай чыган журналисттер дагы болсун. Негизги жаткан жайы жаннат болсун. Азыр сөз таба албай атамын мен. Көз алдыма келип ошо күнкүсү качкандарыбыз баары көз алдымда турат. Жаткан жайы жаннат болсун. Мен жаткан жер жайлуу болсун. Андан кийинки сөздү бизде чек ара коомдук бирикмесинин негиздөөчүлөрүнүн бири ошол Гүлжигит Исак агабызга берели. Урматтуу журналисттер, урматтуу коомчулук, баарыңыздарга келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Арзыгүл карындашыбыз мен 2 жыл мурда таанышканбыз. 2,5 жыл болуп калды ошо. Бизге патриот ага инелер ушундай кылалы дегенде бизге кайрылып калганда биз бул жакта туруп уялып кетет элек. Бул карындашыбыз кыз башы менен, аял башы менен тайманбастан патриоттуулугун, эрктүүлүгүн, эл үчүн күйгөнүн көрсөтүп турганда ошончолук биз кыймыл аракет көрсөтө албайбыз деп биз чыйрала түшөт элек. Карындашыбыз патриот агайынелер деп кайрылганда биз ошол карындашыбыздын ошол айтканына татыктуу боло алабызбы деп уяла түшөт элек. Ал чек арада жүрсө биз анын ишин жеңилдетиш үчүн эмне кыла алабыз деген ойдо болот элек. Бул карындашыбызды биз патриот катары, чек арачы катары, элине күйгөн кесипкөй журналист катары тааныдык. Элесибизде ошол бойдон кала берет. Кудайдан тилейбиз ошол өзүнүн мээримине алып бейишине жаннатына койсун, сурагын жеңилдетсин. Ошол аркасынан перзент калтырып кетпегени өкүнүчтүү болду. Карындашыбыздын жаткан жери жайлуу болсун. Ошол аркасынан аны үлгү алып өскөн Арзыгүлдөр көбөйө берсин. Чоң рахмат. Мен жаткан жери жайлуу болсун. Ошол азыркы жалпы ушул жерге келип бергендерибиздин баардыгыбыздын алдыбызда бир чоң милдет турат. Ал милдет жаңы Арзыгүлдөрдү тарбиялап чыгуу. Арзыгүл эжени жалпы кыргыз элинин патриоту, элдик баатыр катары даңазалоо болуп саналат. Өз учурунда тилекке каршы Арзыгүл эженин бийлик тараптан же болбосо коомчулук тарабынан сый мамилеге ээ боло албай калды. Тилекке каршы ошончо чоң эмгектери болсо дагы мындай кандайдыр бир жакшы ыраазычылык баракчасы албады же башка болбоду. Ушулардын баардыгын бирок эч нерсеге карабастан, мен эч милдет кылбастан, башка кылбастан мекен үчүн жанын берип, чек арада ок атышып жаткан жерлерде ошол жерде жүрчү да. Ошондуктан сиздердин баарыңыздардан ушундай сураныч, биз патриот катары ушундай алып чыксак деген үмүттөбүз. Анда азыркы сөз кезегин Маратбек уулу Мирланбек агайыбызга берип коелу. Саламатсыздарбы, урматтуу меники Арзыгүлдү эскерип келген жарандар, достор. Эмне дейсиң? Бүгүн ушул Баткендеги баардык болуп жаткан окуяны ачык, чагылдырып, коркпой баардык окуянын баарын чагылдырып берип аткан Арзу карындашыбыз менен кош айтышып атабыз. Жаткан жери жанатта болсун. Кудайым өзүнүн бейишинен берсин. Арзыгүл менен таанышканыма 6 айдын жүзү болуп калды. Аз убакытта таанышып калдык. Фейсбуктан көрүп алып, ушундай курс маселелерди чагылдырып атканын көрүп, экөөбүз телефон аркылуу WhatsApp менен дагы байланышып калдык. Ошондо бир ооз айта кеттим эле Арзыгүлгө. Арзыгүл,
сак болчу. Кан жуткан чиновниктин баары ушу Баткенге барып чоң болуп алды. Ошолордун арасына барып кошулдум. Тегетке дейин Арзыгүл абайла деп ушул жазган эсимесин азыркыга чейин сакталуу. Мындан тышкары дагы булар бүгүнкү күнү бир ок менен 3 коен аткан жатышат да. Ошондуктан бул окуяга баарыбыздан терең маани берип, ушу баатыр кызыбызды даңктап, баалап алалы. Айта турган сөзүм көп эле. Ошо жаткан жери жайлуу болсун Арзыгүл. Мындан тышкарда бир жыйындар болсо, баардыгын бир жакшы ойлору бар. Бул кандай күмөндөр жана кандай жол менен баратканын ошондо ачык айкын айтып бере алам да. Чоң рахмат. Жаткан жери жайлуу болсун. Анда азыркы ошол сөздү журналист Атай Бейшенбекке берип койсок. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Арзуу Кыргызстандын Арзуу кызынын ушул эскерүү кечесинин чогулушунун катышуучулары. Баарыбыз эле ушул бир гана ушул кандай каргашалуу окуялар болуп атса, Баткенден түз ушул адилеттүү, ачык маалыматтарды ушул кызыбыздан алып отурдук. Бийликтен канча маалымат булактары болбосун, канча ресурстар болбосо дагы ушул бир кыздын оперативдүүлүгүнө жетчү эмес да. Акыркы видеолорун дагы түз эфирлерин көрүп калдым эле. Бир гана чек ара маселеси эмес, ушул Баткенге тартылып аткан инвестицияларга дагы аракет кылып атам деп жүргөндөрүн көрүп, чындыгында кубандым эле да. Бирок ушундай мезгилсиз түйдөөдөн өтүп бүгүнкү күндө баарыбызды өтө кайгыга салды. Эми не дейт элем, ушул Арзуу кызыбызды жоготтук, бирок бул кызыбызда болгон баатырдыкты, бул кызыбызда болгон адилеттүүлүктү, бул кызыбыздын духун жоготпош үчүн мындан ары ушул жерде тургандар, жалпы кыргызстандыктар кандай иштерди аткарып берсе ошону уланышыбыз керек. Ошондо гана менин оюмча Арзуунун иштери улана берет. Жалпы кесиптештерине, жакын тууган уруттарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Чоң рахмат. Накей бир сааттан бери азыр бул жерде келип бергендер, тилекке каршы бүгүнкү чогулушка, бүгүнкү Куран окутууга эскерүү кечесине келе албай калган бир топ ага эжелерибиз бар. Алардын катарында биздин аксакалыбыз Бакыт Үзенбаев агабыздагы шашылыш жана катарыбыздын элде шашылыш жумуштар чыгып калып кеттүүгө туура келди. Бакыт Үзенбаев агабыздан ошол кыргыз элдик баатыр, алда ушул чек ара маселелеринде Өзбекстан менен баягы 50 гектарлап, 100 гектарлап сактап калган бир баатыр агабыз бар, аксакалыбыз. Ал дагы өзү ушундай кайгыруу сөзүн айтып кетти. Эми мен айтарым, тилекке каршы Арзыгүл эжеге ошол өз учурунда көңүл бурулбады. Баатыр кыз эле, патриот эле, чек арачы эле, адилеттүү журналист эле. Кече эми менин жүрөгүм сыздаганы, акыркы узатуу сапарыга биз баатыр катары узатсак болмок да. Тилекке каршы эми Баткенде кандай болду, кичине маалыматтардан көп анчалык деңгээлде узата албадык. Бирок биз баатыр катары мындан ары ушул Арзыгүл эженин дайыма аты аталып, чек ара маселелеринде дайыма эскерип, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөндө ушундай Арзыгүл эжени алып чыга турган бир чоң ишмердүүлүк жасасак. Арзыгүл эженин басып өткөн жолу, Арзыгүл эженин ушул адилеттүүлүктү чагылдырганы, чек ара маселелеринде болгон иш-чараларында ушундай баатырдыгын, эрдигин үлгү катары алып чыксак, мындан ары мыкты ушул Арзыгүлдөрдү тарбиялап чыксак демекчибиз. Анда эмесе азыр ушул бизди жыйынтыктоочу Куранды окутуп, бизди Махамат абага берип коелу. Жоготуу болду.
bir Kur'an'ı yok koyup bundan bir arada dua kılsınlar bari. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim velezzâlin. İnna a'taynâkel kevser. Fasolli rabbike vanhar. İnna şani'ake huvel ebtar. Subhaneke rabbil amma yasifun. Vesselamu murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Müslüman öptükten Müslüman markumlardan Muhammed Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın katarda Eşme kızı Arzu'nun yatkan yerleri cali olsun, yatkan yerleri zarık olsun. Günahları bolsa günahlarını geçirip Firdevs beyisinin uğrun verin. Rabbana at-dünya fid dünya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabinnar. Бүгүнкү ушул эскерүү кечесине Кур'ан окутууга келип бергениңиздер үчүн ар бириңиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү жакшы айтылган сөздөрдү мындан ары өз мындай милдет катары же болбосо жасап кеткен жумуштарыны ар бирөөбүз улантабыз деген толук кандуу ишеничтемин. Журналисттер адилеттүүлүктөн тайбай дайыма ушул чек ара маселелерин мыкты деңгээлде чагылдырып, ушул өлкөбүз үчүн кызмат кылып жүрө берели. Биз ушул Арзыгүл эжеден өзүбүз өрнөк алып, үлгү алып жүрө берели. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат жалпыңыздарга. Журналисттерден дагы бир нерсе сурап кетет элем. Эми Арзыгүл эженин ушул жасаган иштерин жакшы бир репортаж кылып, сюжет жасап, мындай элге чыныгы эл өз баатырын билиш керек да, ошондуктан жакшы репортаждарды жасап, сюжеттер жашап чыгарып берсеңиздер, эл өз баатырын билсин.